Мынакей могу видеону мен Токтогул району зам акими Нурболот мырзага жолдомокчумун. Мына көрүп алыңыз. Канчадан бери ошол жерде зам аким болуп отурасыз? Көрдүңүзбү? Бирөө да иштебейт. Эч ким жок. Анан кантип Токтогулду өнүктүрөбүз деп атасыздар? Уже 1 жыл болуп калдык шейт. Кайрылып эметип атышат. Ана мына деп эле трансформаторларын да бүт даярдап, проводторун тартып койду эле. Улап айтышат го. Эмне улап айтышат билбейм. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу менин токтогулдук жердештерим. Ызгардуу кыш. Мен бүгүн Токтогул шаарынын күн чыгыш тарабына келдим. Бишкек-Ош трассасы. Мына бул Илимбай унаа оңдоочу жайы, бул жакта болсо Бектур май куюучу жайы. Мына мен азыр ушул тапта менен шаардык кеңештин депутаты катары элден арыздар түшүп, ушул жака суранышты эле келгиле деп маселенин жеринде карап сиздерге тааныштырайын. Ушул жерде 40 түтүн, ар бир үйдө 5тен болгондо 200дөй адам бүгүн бирде суу алса, бирде суусу жок, ушундай сууктун күнүндө күн өткөрүп атат. Мына ошолор сиздерге маңызынан түшүндүрүп, анан тийиштүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине кайрылып, ушул маселени чечип берүүнү суранайлы. Кеттик анда. Мына азыр мени ушул тапта бул жерде жашоочулар күтүп атат. Аз барып иштин жеринен карайлы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Байке, маселени акырын бир аз жеринен көргөзүп бересизби? Маселе кандай болуп атат? Бир аз кыска айтып берсеңиз. Бул жерге жанагы бизге суу чыгарып беришкен. Суу чыгарып беребиз деп, могу жилстройубузда суу жок болуп, бул жерде скважина бар. Ошол жерден насос салып суу чыгарган. Азыр тияктагы 40 үй бүлөгө кетип атат. 40-50 түтүнгө. Анан бизде ушул маселе мыногул жактан свет тартып келип, мыногул жерге трансформатор коюшканда, ошол трансформаторду улап берип коюшса насосубузга. Ошол дагы жакшы болгон айтат да. Азыр бул ол жерден үйдөн алып атабыз. Үйдөн алганда бул үйдүн проводу тиги мектеп жактан, алыс жактан келгендиктен бул насосубузду эме кылып атат да, кыйнап. Бузулуп калып атабы насосубуз? Насос бузулган жок, насостун датчиктери күйүп кетип атат да, ток аз келгенине байланыштуучу. Анан ошого мынау трансформатор бүт даяр. Ушул эле улап берип койсо болду. Анан ошо маселе ошо менен чечилип, суу алып, насосубуз күйбөй жакшы иштеп калат эле. Эми сиздер мамлекеттик мекемелерге кайрылдыңыздарбы бул маселе боюнча? Канчадан бери кайрылып келатасыздар? Уже 1 жыл болуп калдык шейт. Кайрылып эметип атышат. Ана мына деп эле трансформаторларын да бүт даярдап, проводторун тартып койду эле. Улап айтышат го. Эмне улап айтышат билбейм. Ушуну эртелеп бүтүрүп берип койсо жакшы болот эле ушул жерден. Насос бузулуп калабы деп коркуп атабыз да. Достор, мына мен азыр ошол айтылуу Ассафа деген араптардын уюму бар. Мына ошодон акча бөлүнүп, ушул жерде 40 түтүнгө 200дөй адамга суу түтүктөрүн тартып беришкен. Андан сырткары ушу суу менен камсыз кылайлы деп ушундай өзүңүздөр көрүп атасыздар. Трансформаторлорду орнотуп берген. Ан менен бирге эле эми шаардын депутаты катары маалыматта кошо кетейин. Биз шаардын бюджетинен 198 000 сом акча бөлгөнбүз. Мына ошол акча ушул жердеги электр чубалгыларына азыр мен да сметасын жакшылап тереңинен изилдейм. Андан сырткары столбаларга, анан ушул трансформатордун айланасын коргологонго, ушул зым торчо менен коргологонго акча бөлүнгөн. 198 000 сом. 200 000 сом да. Мына ошол акчалар бөлүндү, трансформатор коюлду, суу түтүктөр канча деген миллион деген акчалар сарпталды. Бирок ушул Токтогул рейс дейинчи, рейстин кыймыл аракетинин жайлыгынан, же шалаакылыгынан, же кайдыгерлигинен бүгүнкү күнгө чейин ушул столбадан баштап, трансформатордон баштап мына
Карасаңыздар мына. Ушу мындайдан чоалып келип, могул жерде скважинага эле мына жерде. Неме бар? Могул жердеги атайын суу соргуч движок бар мына. Ушуга ушул зымды улап, ушуга атайын уруксат кагаздарын алып бере албай жатат достор. Мына биз ушуну азыр аягына чыгыш үчүн биз рейстин начальнигине барабыз. Эмне себептен ушул чаралар көрүлбөй атат? Алар сөзсүз Жалал Абад областынын электр тармагындагы башчыларын шылтайт. Мына ошентип биздин Токтогул районунун акими, зам акими, мына ушулар азыр билбейм ушул тапта эмне жумуштар кылып атышат. Бул инсандар мен билгенден бир 20 жолу арыз менен кайрылышты окшойт. Мында сөз менен да келип атат, арыз менен да келип атат. Мына кече күнү кеңештин сессиясы болсо ошол жерге чейин келиптир. Мына мен бүгүн атайын убактымды бөлүп ушуну тартып, мына элге дагы жайып, көргөзүп коеюн деп атам да. Ушул видеону ушул жетекчилер көргөзүп коеюн деп атам. Ушул жерге буту басып келбеген жетекчилергечи, кайра алмаш өргөн жетекчилерге, же болбосо кайдыгер жетекчилерге көргөзүп коеюн деп атам. Мына маселени ушундай чечкиле, ушул жерден ушул жерге чейин эле зымды улап койгула, ушул жерге атайын уруксат кагазын алып берип койгула деген эле маселе коюлуп атат. Чоң деле эмес. Урматтуу жетекчилер, көрүп алсаңыздар, ким ушул жерге буту азып келбеген жетекчилерге көргөзүп коюн. Мына момундай Асафа ушундай түтүктөрдү, анан трансформаторлорду азыр ичинен көргөзөм, орнотуп берген. Канча деген километрлерин мына казып, акча жумшап, сарптап берген. Бүгүнкү күндө бул жерде бир аз суу чыгып атат, бирок движок бузулуп калат, суу жетишсиз. Анткени бир үйдө эле алып атыштыр бунучу. Аны дагы кезинде мына Токтогулдун мэри Болот Турдуевич деген ачыр, ачылышын кылыр деп ушинтип аштырып олуптур. Эми элдин баарын ушинтип таштап койду. Мынакей. Ушуну аягына чыгыш керек эле. Мэр да жүгүрүп бүтүрүш керек эле. Мына ушинтип көрдүңүздөр, түтүктөрдүн баарын орнотуп берген. Мындай зым чуалгыларын тиги убактылуу үйдөн Асафа ошол жерден ачылыш кылып атканда, эми алар өзүнүн жумушун бүттү да. Түтүктөрүн орнотуп берди, мынакей. Суу чыгарып берүү алардын максатычы. Мондай трансформаторун орнотуп берди, тиги жерге движоктун орнотуп берди. Суу соргуч движоктучу. Мына азыр могу үйдүн ичинде орнотулуптур. Андан сырткары биз мондай электр чуалгыларын кетип атпайбы, столбалар, ошолорду мына мэриядан акча бөлүп, аларды биз кылып берип атабыз. Шаардык мэриячы. Албетте буга кеңештин депутаттары акча бөлүп берели кой, ушулар кышында суу жок калбасын деп бөлүп беришкен. Ага чейин эскерте кетсем, бул жерде сууну ташып ичишкен. 40 үй бүлө ташып ичишкен. Мына эми азыр эл баягы суу керек деп, бирок азырынча мындай чыгып калат. Бирде тиги движок бузулуп калат, анда чыкпай калат. Мына ушул көрдүңүздөр мына. Ушул трансформаторду орнотуп беришкен. Мынакей. Муну корголоп бергенбиз биз. Ушуга баарына 198 000 сом акча сарпталган. Мына урматтуу жетекчилер, мына көрүп алыңыздар, мына ушул жаңы болгон трансформаторду орнотуп беришкен. Эми ушуга эле улап коюш маселе болуп атат да. Мына ушуга эле мындай улап эле коюш маселе болуп атат. Канча жылдан бери? 1 жыл болду. Эми ушуну деле эмне Акылбек Жапаровго бара беребизби эми? Акылбек Жапаров ушуну сен чеч депчи. Качан мындай иштейт билбейм, ушу билбейм, местасын карап эле отура беришет да. 40 үй бүлө, 200дөй адам ушул жаатта электр энергия тармагында иштегенден кийин чечип бериш керек да. Жөн эле отура берген не кереги бар эми, креслону ээлеп. 40 адамдыкынчы тызылдап биринчи бүтүрүш керек эле да. Мына. Же электр энергия жетпей атса айтыш керек анда. Электр энергия жетпей атат. Биздин мамлекетте мына кризис электр энергияга деп айтыш керек. Мына достор, ушундай эле кыска маселе. Биз азыр рейстин начальнигине барып ушул суроону да коебуз. Мына мондай эле электр чубалгы. Мындай чубап трансформаторлор орнотулган. Достор, биз азыр Токтогул районунун электр энергиясын камсыз кылган мекемеге келдик. Рейске начальникке кирип 3-4 суроо берем. Ошол менин оюмча жетиштүү болот. Биз толук жооп алабыз.
эгерде чара көрүшпөсө, анда визаларга чара көргөнгө туура келет. Assalamu alaikum. Ana sizde soğukta sıcak. Abi kaçtan kaçaga çeyim? 12'de geçeyim mi? Asat kança okalı? 1 bol kaldı. 1,5 bol kaldı okşaydı. Jetekçiler жоқ mu bugün? 1,40 bol kaldı. Жетекчи Кушу Беков Арслан Зулумбекович. Бул жакта кабылдамада эч ким жок. Орун басарын көрөлчү Тургунбеков Б. Бул да жабык. Жада калса мен жарам катары келсем да бүгүн жетекчилерге жан орун басарына же дайырына эч кимизне жол алмак эмесмин да. Мына кайдыгерликтин эң биринчи көрүнүшү. Мына бул жакта жабык. Бул жакта жабык. Бухгалтерда жабык. Бул кайсы кабинет экенин билбейт экем. Эсеп кысабы боюнча инженер дейт. Борбиева Чолпон. Мына бул да жабык. Электр энергия сатуу боюнча инженер. Бул да жабык. Бул да жабык. Мынакей могу видеону мен Токтогул району зам акими Нурболот мырзага жолдомокчумун. Мына көрүп алыңыз. Канчадан бери ошол жерде зам аким болуп отурасыз? Көрдүңүзбү? Бирөө да иштебейт. Эч ким жок. Анан кантип Токтогулду өнүктүрөбүз деп атасыздар? Сиздердин өнүктүрүү эмес, инвестиция тартуу эмес, жөнөкөй могу жерде адамдарды тейлөөнү да түзүк кыла албайсыздар. Мына чара көрүңүз. Могу кимизи жок. Выговор бериңиз. Элге ошол боюнча маалымат катчыңызданбы, бирөөдөн интервью берип айтыңыз. Мына мындай чара көрдүк деп. Кимге чара көрөсүз? Эч ким жок. Менин укугум качан корголот? Мына жаран катары. Канча деген токтогулдардын укугу кантип корголот? Мына жүрөрүбүз ушунтип эле темчелеп. Мен түшүнөм, бөлөк жумуштар болуп калышы мүмкүн, чогулуштар болот. Чогулуштар эмне? Элдин маселесин чечпегенден кийин. Бүгүн элдик жыйында бар болуш керек, бирок жооптуу адам болуш керек да. Өзгөрүштүү адамдын, жолбозу дагы бир кара күнгөйдө адамдын ал чогулуш менен чын айтсамчы, өзүнүн көйгөйүн чече албай жүргөн адамдар көп да. Ал чогулушка 1 минутта бөлүп бере албайт. Ошон үчүн жооптуу адам болуш керек да сөзсүз бул жердечи. Карап отурган, кабыл алган маселесин жок дегенде чече албасаң да бир карышка жылдырган, катты жөнөткөн, жок дегенде бирөө болуш керек да бул жерде. Ушундай да болобу? Мына достор, ошон Токтогул район электр тармагын тейлеген мекеменин жетекчисин табууга мүмкүн болбоду. Андан кийин Токтогул шаарынын мэри бул маселе боюнча элдик жыйынга отчет берип жатып, чечилерин убадалады. А биз болсо сарсеп салып, көз жүгүртүп турабыз. Достор, сиздер менин каналыма катталып, ой пикириңиздерди калтырып, жана ушундай ушуга окшогон маселелер болсо, комментарийге калтырсаңыздар, же болбосо Facebook, Instagram менин өздүк баракчаларыма кайрылсаңыздар болот. А мен болсо колдон келишинче сиздердин укуңуздарды талашып, убактым, каражатым жеткиче аракет кылып бермекчимин. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздерге аманчылык, токчулук каалайм.